Турат Акимов: бизден Пашинян же Саакашвили чыкпайт, саясий чылада чирий беребиз. Партиялар курамы бекитилип, жарыяланып, күн санап шайлоо шааниси күч алууда. Сизде кандай пикирлери жаралууда? Негизи дагы бир айдай убакыт бар. Жарышка чыккан 44 партия дагы электен өтөт. Биринин документи туура эмес болуп калат, ортолору ыдырайт. Башчылары каржылаган адамдары кетип калат. Азыр акыбал туруктуу эмес. 4-сентябрдан баштап канча партия өткөнүн БШК жарыялагандан кийин анализдеп айтсак болот. Кимиси оппозиция, кимиси лидер, кимиси татыктуу баары айтылат. Кечеги бириткендер ажырашып жаткандан кийин мындай окуялар дагы көп болчудай. Соц тармактарда чуу уланып жатат. Бакиевдин туугандары, Атамбаевдин уулдары, Айтор Акчалуулар эле кайрадан парламентти ээлегени турушат. Чындабы элге күйгөн мекенчил уулдары сыртта эле калары ачык айкын болуп калды. Партия деген чоң уюм, аз дегенде курамында 1000 адам болушу керек. Акчасы жок адамдар кээде жол кире же унаасын оңдогонго акча таппай калышат. 1000 деген адам чогулткан партия жетекчиси бай болушу керек. Андыктан байдын урпактары, балдары өздөрү гана чыга алышат. Калгандары кошоматчылар, байларды жандооштор болуп калат. Мисалы бир үй бүлөсүн бага албагандар 100 кишини, 1000 кишини кантип артынан ээрчитет. Ошондуктан бул система боюнча байлар гана шайлоого катыша алышат. Конституциянын зыяндуулугу ушунда: бийлик акча үчүн, байлар үчүн гана болуп калган. Анда келерки парламентти кандай элестетип жатасыз? Бул партиялык системанын турпаты ушундай. Бизде саясий аң сезим жок, идеясы жок бир кишинин артынан кеткендер чогулушуп, бир партия болуп кала берет. Негизи азыр бир партиянын программасын окуган жан жок. Лидерлерине карап эле артынан чуркай беришет. Элдин сабатсыздыгынан, саясий системанын элдин мүнөзүнө туура келбегендигинен ушундай абалдабыз. Кыргыздар 40 партиянын арасынан тандап алыш үчүн 40 программа окушу керек. Антип эч ким окубайт. Анын үстүнө интернеттен көчүрүп аттарын өзгөртүп, Россия дегендин ордуна Кыргызстан деп жазып кое беришет. Шайлоо системасы ушундай. Акчаң болсо каалаганыңды жасай бересиң. Акчаң жок болсо партиянын шыпыргысын дагы көтөрө албайсың. Өзүңүз шайлоого барууну ойлонгон жоксузбу? Менде биринчиден акча жок. Эл айтат: Турат жакшы киши, бирок акчасы жок экен. Андан көрө акчалуулардан 5000 сом алып, бала чакама кийим сатып берип коеюн дейт. Бул өлгөн койдун жүнүн тытып калайын деген кыргыздын жашоосу. Биздикилер ушу жубайынан да, тууганына да эмес, акча берген кишиге гана ишенет. Кожодой колдоп берет, кошоматчы болуп чуркай беришет. Акыл эс менен шайлашпайт. Байлар муну билген үчүн башка системаны киргизбейт. Азыркы саясий элита башка нукта жүргөн мен сыяктуу адамдарды эч качан жолотпойт. Өлкө башына Пашинян, Саакашвили сыяктуу адамдар келип калса, саясий элита жоопко тартылат. Ошондуктан мындай адамдарды жакындатышпайт. Конституцияны да, шайлоо системасын дагы бурмалап алышат. Ошону менен же Пашинян же Саакашвили чыкпайт. Баягы эле саясий чылада, сазда чирий беребиз. Анжелика: өз жанымды тоокелге салып, кандуу согушка бет алдым. Бул тууралуу ырчы Анжелика билдирди. Пандемия жалпы адам затын өзгөрттү, айрыкча мени. Алгач үйдөн чыкпай ооруну алдын алуунун эрежелерин аткарып жаттым, бирок ошондо да жөн отура албаган жаным жок дегенде социалдык тармактагы баракчам аркылуу элге пайдалуу маалымат жеткирип турайын деп күчтүү айымдар менен марафон өткөрдүм. Кийин жумуш башталып, жашоо өз нугуна түшө баштаганда оору күч алып кетпедиби? Дары-дармектин жетишсиздиги, биздин медицинанын алсыздыгы, көптөгөн жоготуулар мени үйдөн сууруп чыкты. Ар дайым эл кызматында жүргөн жаным ооруп, кыйналып жаткан адамдарды жөн гана үстүртөн карап тура алган жокмун. Унчукпай жатып алууга намысым жол бербеди. Күчтөндүм дагы, өз жанымды тоокелге салып, кандуу согушка бет алдым. Өзүңдү ойлобосоң да ата-энеңди, кыздарыңды ойлоп үйдөн чыкпа деп жакындарым сарсанаа болушту. Бирок кантип отурмакмын? Кыздарым Аллахтын аманаты, жараткан колдосум дедим дагы, билек түрөө ишке кириштим. Адегенде эле кызыл зоналарды аралап кирдим. Элдин акчасын элге жумшадым. Билгенге бул дагы чоң түйшүк. Аманатты ээсине тапшыруу жана элге кайрадан отчет берүү өтө оор иш. Соңку учурларда жумушумда түнөп ошол жакта жашап калдым. Канча деген боорукер инсандар, дүйнөнүн булуң бурчундагы кыргыз бир туугандарыбыз аздыр көптүр болгон тыйындарын жиберип жатышты. Кыялдарын орундаткысы келип, акчаны тыйындап чогултуп келген балапандар келгенде өзүмдү карман албай ыйлаган күндөрүм болду. Биресе алардын боорукер Айкөл экенине кубансам, биресе чогулткандары өздөрүнө буйруп жыргал жашоодо кыялдарын орундатса эмне деп буулугуп ыйладым.
Буйруса жаш оюзногуна түшкөндө өз каражатымдан болсо дагы аларды кыялдарын орундатам деп өзүм сөз бердим. Жаша кыргызым деп мен сыяктуу ыктыярчылар көп экенине суктанып, сүйүнгөнүмдөн көз жаш алган учурлар көп болду. Ооба, дал ошол кыргыз ыктыярчыларына дүйнө эле суктанды. Айкөл Манастын урпактары экенибизге сыймыктанам. Тилекке каршы кара жаныңды кар чуруп иштеп жатканда, териңди арчып жакшы сөз айтып маанай көтөрүүнүн ордуна буттан чалып жыгытууга аракет кылгандар болду. Уландысы кийинки постто, деди Анжелика. Белгилүү ырчы Гүлбү Орозкул кызынын жана Төкмө Элмирбек Иманалиевдин экинчи кызы Сезим Иманалиева буга чейин турмушка чыкканы маалымдалган. Кечээ 12 августта кош таланттын улуу кызы Айзура Иманалиева сиңдиси Сезим менен күйөө баласы Бексултанга бакыт тилеп жеке баракчасына билдирүү калтырды. Бул күнү ичим тызылдап, ошол эле учурда кубанычым койнума батпай турду. Кичинекей жожом экөөбүз 22 жыл ичинде бир жылча эле бөлөк жашаптырбыз. Бул убакыттын ичинде эле эмес, курбусу, тилекке каршы энеси да болдум. Ордун басууга мүмкүн эмес, бирок колдон келишинче аракет жасадым. Мирзат экөөбүз тойдун камын көрүп жатып, жаныбызда ата энебиз болуп, биз жөн гана жардам берип чуркасак эмне эле деп ыйлап алып, кайра жакшылык үчүн чуркап жүрөбүз да, бул дагы кандай бакыт деп бири-бирибизди сооротуп жаттык. Тагдыр экен, баш ийбеске айла жок. Алардын тигил жактан карап күч-кубат бергени сезилип турду. Бизге тапшырылган аманатты аткардык. Асылдарыбыз тынч уктагыла. Боорукер, ыймандуу, акылдуу, сезимтал, сезимимди мага сиңди кылып жараткан Кудайыма, аны таап берген ата-энеме ыраазымын. Сен бактылуу болууга милдеттүүсүң жожом. Бул 2,5 жылдан берги тыйылбаган көз жаштар бүтсүн. Күлкүң жүзүңдөн кетпесин. Атабыз менен апабыздын арбагы ыраазы болсун. Ошолордун атын өчүрбөй мыкты тукумдарды тарбиялайлы. Биз сага ишенебиз, деп жазган Айзура Иманалиева. Молдокматов эр жүрөк болсо президенттин аппаратын дебатка чакырып көрбөйбү? Замандаш партиясынын төрагасы Жеңиш Молдокматов Марал радиосуна маек берип жатып, эргип кеткенби Айтор айыл чарба министри Эркинбек Чодуевди сындап дебатка чакыра турганын билдирди. Андан арыда токтоно албай премьер-министрди жөөлөп, керек болсо аппаратынын баары менен беттешерин, сүйлөшө турганын жашырбаптыр. Баракелде, тереңден түшүнбөгөндөр Жеңиш Молдокматовду кыйын саясатчы катары баалап жиберишсе керек. Андай эле эр жүрөк болсо президенттин аппаратындагы лөктөрдү дебатка чакырып көрбөйбү? Кулак кагыш кылалы да, аларды демитип беттеше алабы? Булак арба кейже. Шайлоо байларга таандык болуп калды. Эки партия парламенттик шайлоого катышпайт. Кыргызстандын Коммунисттер партиясы быйыл күздө боло турчу парламенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Тийиштүү арыз менен партия Боршайкомго кайрылган. БШК 12 августтагы жыйынында партиянын арызын карап, аны канааттандырды. Кыргызстан Коммунисттер партиясынын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн каттоосу жокко чыгарылып, алардын катталган күбөлүктөрү жараксыз деп табылды, деп айтылат маалыматта. Андан сырткары Демократ партиясы дагы шайлоого катышуудан баш тартканын Боршайкомдун төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. Кыргызстан Коммунисттер партиясынын лидери Исхак Масалиев парламенттик шайлоого катышуу үчүн көп каражат керектиги клубко түшүндүрүп берди. Андан сырткары эмне үчүн баш тартышканына кенен токтолду. Биринчиден, партиялар шайлоого катышуу үчүн 5 миллион сом күрөө коюшу керек. Коммунисттер партиясында чындыгында анча каражат жок. 2017 жылы күрөөнү 5 эсе көтөрүп салышкан. Экинчиден, пандемия учурунда толук кандуу үгүт иштери жүрбөсө, эл менен жолукканга чек коюлуп жатса, үгүт иштери өз максатына жетпейт. Эң негизгиси, шайлоо процесстери бир гана байларга таанымал болуп калды. Ага чоң каражат керек. Ачыгын айтканда, бизде андай каражат жок болуп калды, деди ал. Масалиев ошондой эле пандемиядан улам бийлик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруунун жол-жобосун караштырса болмоктугун кошумчалады. Ал шайлоо маалында эпидемиологиялык абал курчуп кетиши ыктымал деп чоочулайт. Буга чейин бир катар активисттер депутаттар дагы шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу керектигин сунушташкан. Бирок президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстан укуктук талаадан чыкпашы керек деген негиз менен парламенттик шайлоону 4 октябрга дайындаган. Буга чейин шайлоого катышуу ниетин 44 партия билдирген болчу. БШК партиялардан шайлоого катышуу боюнча билдирмелерди кабыл алууну 8 июлда токтоткон. Эми парламенттик шайлоого катыша турган партиялар 5 миллион сомдук күрөөнү атайын эсепке салышы керек. БШКнын мүчөсү Атыр Абдрахматованын буга чейин кабарлашынча, 20 августка чейин ар бир партия съезд өткөрүп, өздөрүнүн 120 талапкерден турган тизмесин түзүп, ал эми 24 августка чейин тизмелерди БШКга тапшырууга үлгүрүшү керек. Сыймык Жапыкеевди БШК каттоодон баш тартты. БШК мурунку прокуратура кызматкери Чоң Азат партиясынын лидерлеринин бири Сыймык Жапыкеевди соттолгон деп депутаттыкка талапкерликке каттоодон баш тартты. Бул тууралуу Жапыкеев социалдык тармактагы баракчасына жазды.
Шайлоонун шайтан оюну ГУЕД МВД КР мени 1995-жылы кылмыш жоопкерчилигине тартылган, соттолгон деп справка беришиптир. Булар жөн эле бере беришет экен. Эч качан кылмыш жоопкерчилигине тартылып соттолгон эмесмин деп жазган ал. Ошондой эле ал муну азыр юристтер тактап жатышат деп билдирген. Кыргызстан саясий партиясы парламенттик шайлоого катышуу үчүн биринчилерден болуп Борбордук шайлоо комиссиясына 5 миллион сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөсүн тапшырды. Бул тууралуу аталган партиянын басма сөз кызматына шилтеме берип, Барометр жазды. Маалыматка ылайык, партия шайлоого карата сарпталуучу үгүт иштерине жана чыгымдарга деп шайлоо фондуна 22 миллион сом өлчөмүндө акча которгон. 12 августка карата Кыргызстан саясий партиясынын банктагы атайын эсебине которгон акча каражатынын жалпы суммасы 27 миллион сомду түздү. Борбордук шайлоо комиссиясы 7 августка карата 12 партия шайлоо фондуна акча которгону тууралуу маалымат тараткан. Анда Бир Болдун эсебине 9 миллион 676 миң сом, Мекеним Кыргызстан партиясынын эсебине 3 миллион 35 миң сом, Ата Мекен партиясынын эсебине 2 миллион сомго жакын акча түшкөндүгү айтылат. Эң аз акча каражатын Кыргызстандын Жашылдар партиясы 200 сом которгон. БШК партиялардын атайын эсебинде турган каражаттардын түшүүсү жана чыгымдалышы жөнүндө жума сайын маалымат берип турууга милдеттүү. Белгилей кетсек, 2020 жылдын 4 октябрында Жогорку кеңештин 7 чакырылышына шайлоо өтөт. Ага катышуу ниетин билдирип 44 саясий партия документтерин БШКга жөнөткөн.